Алла Таала Куранда айтады: "Ас-сайсул инна салата танха анил фахшай вал мункар ва ла зикруллахи акбар" дейді. Албетте намаз силерди жамандыктан тыят дейді. Фахша, уяттуу, жаман иштерден силерди албетте намаз тыят дейді. Кудай Таала айтып жатат. Бирок ушул аят улансын айтат: Алланы эстөө андан да жакшыраак дейді. Күнөөдөн тыйылуу бул жакшы нерсе намаз аркылуу дейді. Бирок намаз менен адам баласы Алланы жаратуучуну эстеп, ошо менен маектешип сырдашып атканы андан да жакшыраак дейт Алла Таала. Бул хадисте жана хадисте пайгамбарыбыз айтып жатса, Алла Тааладан ошону бекемдеп Куранда айтат. Намазың жакшы дейт бул намаз. Эмне үчүн? Себеби албетте сенин жамандыктан, фахша, мункар болгон иштерден тыят дейт. Бирок андан жакшыраагы ола зикруллахи акбар дейт. Алланы зикир кылуу, дайым Алланы эстеп туруу андан да чоңураак дейт, андан да жакшыраак дейт. Себеби жанагы айткандай, адамдын бүткүл жашоосундагы ката, күнөө ушу Алланы унуткандан башталат экен. Акыретти унуткандан болот экен туугандар. Алла менен байланышып турган адам, Алланы дайым эңсеп турган адам күнөө жасабайт экен. Күнөөдөн алыс болот экен. Кишинин акысына кирбейт экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: бул Алланы эстөө, Алланы зикир кылуу ушунчалык фазилаттуу дейт, ушунчалык сооптуу амал дейт.